Бүгүн бир Жеңишбек Токторбаев келечек базарынын соодагерлери менен жолукту. Ал базарда 502 соода орunu бар экенин, анын 382си арендада отурганын белгилеп, ошол арендачыларга жаңы курулган базардан бекер орун берүүнү убада кылды. Бирок соодагерлер бул сунуш менен макул болгон жок. Алар келечек базарында 1000ден ашык орун бар экенин айтып, калган сатуучулар эмне болот деген суроону көтөрүштү. Токторбаев базар унааттыгынын жаратып жатканын айтып, көчүрүү иштери эртең башталарын билдирип, элдин суроолоруна жооп бербестен кетип калды. Эртеңден баштап көчөбүз. Буга чейин соодагерлер көчүрүүгө каршы болуп, бир нече жолу нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Алар контейнерлерди жана соода түйүндөрүн өз учурунда мыйзамдуу түрдө ири суммага сатып алышканын, ал тургай колдорунда кызыл китептери бар экенин белгилешет. Соодагерлер жаңы курулган базардагы орундардын сапаты начар экенине жана кымбат баада сатылып жатканына да нааразы. Ошондуктан алар келечек базарынан көчпөйбүз деп турушат. Бизди көч менен чыгарып атат. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. Биз акылдастар дейсиз, президенттерге кат жолдоп башка эч жетпей атат. Азыр мэр келип туруп, сүйлөп туруп биздин укпай өсүп кетип калды. Бирок биз чыкпайбыз, биздин сугулда Шунча адамдын шунча акчада бир адамдын кызы. Бир адамдын кызы канча адамдын мээнети кетип атат. Үй жок балдарыбыз турат, бар жогу тентип кетти. Карыган саргандар калса ушуну эле айдап, биз азыр 8.000 пенсия менен каяка жашайбыз. Үйүбүздү үйдөй алып атат, башкасын башкадай алып атат. Жетет. Карапайым элдин да оюн угуш керек да. Биз бу жерден налог төлөп атсак, убагында соцфондду төлөп атсак, анан кандай биздин оюбузду укпастан мынтип кылып кетип калат. Мисалы биз бул жерден чыкпайбыз, ушул жерде жатабыз, түнү да жатабыз. Кетпейбиз биз эч жака. Келечектен соодагерлери үчүн жаңы базар куруп бүтүшкөн, эң арзан курулуш материалдары менен. Бирок ошол эле тоокканадай павильондун чарчы метрин $1500 сатып жатышат. Соодагерлер мындай баага соода ордун сатып алууга күчү жетпей, көчүүгө каршылык көрсөтүшүүдө. Коррупционер врачтар, чучалайсыңар го, айлык аз болсо эмне кылайлы анан деп. Айлык аз болсо, элдин канын соруп, алдап, акчасын жей берсек болот деп силерге ким айтты? Коррупцияга малынсак болот депчи. Айлык аз болбосо иштебейли го. Анан сен ушундай болуп, айлык аз болгон үчүн жаштарды четке чыгып кетет, алдабагыла, силер элеп алгансыңар, мафия кылып алгансың. Мен билем. Биз кеңештик. Кыргыз фармациянын директоруна жолуктук, башкаларга бүттүк, мурунку министр здравоохранениега бүттүгүнө жолуктум. Силердин өзүңөр деле врачтар ушу иштетпей аткан врачтар айтат. Бир 4 профессор бар дейт, мафия кылып 4 жакка бөлүнүп алган, калган бүттүк ошонун бутактары дейт. Местаңар жизнь бербейсиңер. Тарынчак кыз энесин коркутуп алып иштебей коем дейсиңер, иштебей койбойсуңар, кет десе дагы кетпейсиңер. Аларга силер кормежкага отуруп алгансыңар да, жаш балдарды өстүрбөй атасыңар силерчи. Силердин айыңардан иштей албай жүрөчү кетип атат четкечи. Ананчы мына элди алдап, анан акча кылып, анан документте юридически таза болуп, мына анан факты гана деген заман бүткөн ал. Сиги Жээнбеков алдында эле бүткөн факты гана. Бүгүн заман эл билген нерсени ачыкка чыгып туруп эле айтып койгон заман болуп атат да. Эл итак эле билет. Эч ким билбейт деп ойлойсуңар силер. Тиги немеге жөнөтөсүңөр, барып ушу жерден дары аласың, ушу жерге обследованиеден өтөсүң. Кыргыз фармацияга мына эң кымбат болгон дарыларды, онкология боюнча, жүрөк оорусу боюнча, балдардын оорусу боюнча дары, эң кымбат дарылар бүттүгүн бекер кылып мамлекет алып келип бере турган кылып койгон. Аны силердин управляющиңер силерге айткызбайт. Себеби управлениеңерге акча бересиңер силер, откат. Силер элден акча жыйнайсыңар. Ачык эле да буну ни для кого не секрет же. Видеода 2000 сообщениядан 95% ооба туура айтасың, ушундай болду. Мен билесиңер канча адам чалып, жазып ыйлап атат да. Баламды жоготуп алдым, инвалид кылып алдык деп. Менчи дагы эмнеде коркутуп атасыңар? Сен балдарыңды карабай койсун, ылайым деп врачтарчы. Мен именно ошо менен күрөшүп атам. Кийинки балдарым алып барганда дагы өлтүрүп койбосун ушу акмактар. Кийинки балдарыма жакшы врачтар келсин, мына илгерки отургандар кетсин баары менен жөн эле адамды алдап коркуткандар депчи. Ак халатчан деген званияга недостойныйына караңарда толтура. Билем кандай элиткаларда жашайсыңар. Кагазда таптазасыңар баарыңар. Тууган өрүктү үй мактанып чакырып атпайсыңар. Итак эле жакшы жашайсыңар.
Бизде айлык аз деп каяктагы нерсени айтасыңар да. Мен именно бүгүн айтам да. Дагы көп бул нерсе боюнча чукулайм менче. Мен мага коркутуп атышат. Сени каматабыз, биригип алып, антебиз, мынтебиз. Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз. Биринчи очередь мен жардамчым Кудай. Экинчи бүгүн мамлекеттин закондун иштеп атканына мен ишенем. Президентибизге ишенем. Мен кайрылбадым эле президентибизге эми кайрылам.